илимдин бардыгы Кур'анда, акыйкаттын бардыгы Кур'анда, адилеттүүлүктүн бардыгы Кур'анда туугандар. Ошондуктан Кур'ан-ы Карим Аллахтын акыркы өзгөрүлбөгөн, бурмаланбаган, сакталган, кыямат күнгө чейин тура турган ушундай касиеттүү китеп. Андыктан Кур'ан менен дос болуп, Кур'ан менен сырдашып, таанышып, убакыт бөлөйлү. Дайыма айтабыз, күн сайын айтабыз, убакыт бөлөйлү. Күн сайын Кур'ан окубаган, Кур'анга, аятына ой жүргүзбөгөн, амал кылганга аракет кылбаган күн болбош керек бизде. Бир аят болсо дагы, я Аллах, сенин аятың экен, сенин сөзүң экен, сенин нуруң экен, сенин хидаятың экен, сенин данышманың экен, я Аллах, мужизаң экен деп жүрөктөн алып. Кур'анда Аллах субханаху ва таала мындай дейт: Я айюхалладина аману ла тулхикум амваликум ва ла ауладукум ан зикрилlah. Ва ма яф'алу залик фа улайка хумул хасирун. Ey имандуулар, силердин мал мүлкүңөр, бала чакаңар Алла Тааланын зикиринен бейкапар кылып койбосун. Гафил кылып койбосун. Бейкапар дегени ушу мал мүлк бизди алаксытып, Алланы эстөөдө тоскоолдук кылып койбосун да. Бала чакаларыбыз бар. Алланы эстөөдө тоскоолдук кылып койбосун. Эки нерсени айтып да. Амваликум, ауладукум, мал мүлкүңөр, дүние мансабыңар, нерсеңер, буюмуңар, ушу Алла Тааланын зикиринен бейкапар кылбасын силер деди. Алданып калбагыла деди. Бул мал мүлк бизди, туугандар, Алланы эстегенге жардам берсин. Алланы эстен чыгарганга жардам бербесин да. Жакшы түшүнүп алайлы. Алланы эстегенге түрткү болсун булар. Алланы эстегенге түрткү болсун. Алла Тааланы унуттуруп кое турган, Алланы эстен чыгарып турганга ушуга себеп болбосун да. Бала чакабыз да ушундай. Канча бала чакаң бар, канча небере чеберең бар, бардыгы Алланы эстегенге жардам болсун, себеп болсун. Ошончо Алла Таала айтып атат бул Кур'ан: Я айюхалладина аману ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикрилlah. Алла Тааланын зикиринен бейкапар кылып койбосун силерди. Мал мүлкүңөр, бала чакаңар, ошолордун мухаббаты, угуп алыңыз. Ошолордун мухаббаты сизди бейкапар кылып койбосун. Мал мүлктү жакшы көрүп, Алланы жакшы көрбөй калбаңыз. Бала чакаңызды жакшы көрүп, Алланы жакшы көрбөй калбаңыз. Мал мүлктү да Алла берди эле, бала чаканы да Алла берди эле. Жакшы көргөнгө өзү Алла биринчи өзү татыктуу эле. Биз мыналарга алек болуп калдык. Неематтарды бергенге ошо менен алек болуп аралашып калдык дагы. Неемат берүүчүнү унутуп калдык. Мынаны айтып коет кесепет дейт. Ушунун атын айтып коет зыян тартуу, бактысыз дейт. Алла айтып атат: "Ва ма яф'алу залик", ким ушундай кыла турган болсо, Алланы эстебей турган болсо, анда эмне экен? Фа улайка хумул хасирун. Мына ушулар зыян тартуучулар. Себеп билип коюңуз. Бул мал мүлк, бала чака биз менен жок болчу биз жаралганда. Биз менен чогуу эмес эле булар. Сыноо катары берилди. Сиздин кийимиңиз жок эле. Алла Таала айтат: "Кийимиңер жок эле. Мен кийгизгенмин, кийим сурала кийгиземин" дейт экен. Урсаң арачы эле эчтекен билбейт элеген, жегенди, ичкенди, чайнаганды, жутканды, эчтекени билбейт элеңер. Урсаңарды мен тойгоздум дейт мынакей барды, рызкын берүүчүмүн деп. Демек мал мүлктагы биз эч нерсебиз жок болчу, унутпаңыз да. Ошон үчүн буну Алла Таала сыноо катары берилгенин айтып атат. Алданып калбагыла. Булар неематтар, туура. Буну неамат. Бу неемат менен мунаим, неемат берүүчүнү унутуп калбады. Иннама амвалукум ва ауладукум фитна, валлаху индаху ажрун азим. Иннама амвалукум ва ауладукум фитна. Мал мүлкүңөр, нерсе буюмуңар, акчаңар, байлык мансабыңар,
бала чакаңар, небере чебеңер фитна. Бул фитна экен. Бул сыноо экен. Фитнанын мааниси эмне? Сыноо бул. Бул сыноо бул. Кандай сыноо бул? Ушул мал мүлк бала чака менен аралашып жүрүп, Алланын өкүмүн аткарабы же аткарбайбы деген сыноо. Алаксып калып, ушулардын мухаббатына кирип кетип, негизги максатты, акыйкатты унутуп, сыноодон жыгылып калбайбы? Же ушу мал мүлк берилген, бала чака берилген, дайыма Алла Тааланын неаматы деп эстеп, Аллага шүгүр кылып, Аллага баш ийүүдө буларды жардамчы кылып алабы? Мына фитна. Сыноо ушул жерде. Билип коюңуз, кайсы мал мүлкүңүз, бала чакаңыз сизди Алладан узак кыла турган болсо, Алланын жолунан тосо турган болсо, сизди ушу кыла турган жакшылыгыңызга тоскоолдук болуп, Кудай сактасын, күнөөлөргө ушулар бир көмөкчү боло турган болуп койсо, анда угуп алыңыз, булар душмандар. Я айюхаллазина аману инна мин азважикум ва ауладикум адуан лакум фахдарухум. Алла Таала айтат, кээ бир аял бала чакаңар, мал мүлкүңөр, туугандар, бул силердин душманыңар деп атат. Фахдарухум, этияттангыла дейт. Ошондой болуп калбасын дейт. Бизди дозокко түртө тургандардан болуп калбасын. Бизди арамга, жаман иштерге түртө турган болуп калбасын ушулар. Анда чатак Алла субханаху ва таала айткан. Хасан Басри рахматуллаху алейх, улуу табииндерден, бул айтат, мындай дейт. Усулу шар салататун. Жамандыктын өзү пайдалуу негизи үч нерсе экен да. Үч нерсе экен жамандыктын негизи. Фундаменти үч экен. Ал-хасад, ал-хирс, хуббуд дунья. Биринчиси ушу көрө албастык, экинчиси ачкөздүк, үчүнчүсү дүнүйөнү сүйүү. Ушул бардык жамандыктын пайдалуу ушул экен. Сиз карап көрүңүз, өзүңүздө көрө албастык жокпу? Ачкөздүк кандай? Дүнүйөнүн сүйүүсү кандай? Ушунун үстүндө анан кийин курулат экен. Эмне курулат экен десе, 6 шагы курулат дейт. 6 шагы. Телефон забыли. Бирөөңөр телефон унутуп калган жоксуңарбы? Рахмат. Мейли, кийин унутуп калса бул неме болот. Жамандыктын пайдалуу канча экен? 3 экен. Унутпайлы. Ачкөздүк, көрө албастык, дүнүйөнү сүйүү. Мунун үстүндө 6 түркүгү менен кетет экен да. Ал кайсы десе, хуббун наум, хуббу шаба, хуббу раха, хуббу рияса, хуббул фахр. Бул дегени биринчи уйкуну жакшы көрүү, тоюп, курсактан буну жакшы көрүү, рахаттанууну жакшы көрүү. Деп сыймыктаны хуббу сана, мактоону жакшы көрүү, башкарган жетекчиликти жакшы көрүү, ушунун үстүнөн кетет экен. Ким болот экөөбүз анан? Экөөбүз өмүр бою чогуу дос элек, азыр айыл өкмөтүнө ким болот? Экөөбүз душман болуп калдык да. Экөөбүз депутатка койдук, болсо аябай дос элек. Экөөбүз душман болуп калдык да. Мына мансапты сүйүү кайсы жерге алып барып койду. Уктай берип ахирет кетти. Урсакты тойгозор, ибадат калсырап калдык. Эл мени мактасын деп, керсегенди жакшы көрүп, мына. Ушунун бардыгы бузукулукка алып бара тургандар. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, Аллага жакындаганга, Аллага жүздөнгөнгө биз аракет кылайлы. Амандык, тынчтык, бейпилдик ушуга жараша. Алла Кур'анда айтат: "Я Муса, эй Муса, акбил ва ла тахаф, иннака минал аминин." Муса пайгамбарга Алла субхана ва таала пайгамбарчылык берип, белги катары, аса таякты мужиза катары көрсөтүп туруп, колуңда эмне дегенде таяк деген. Аса таягы. Дагы токтобосо Муса пайгамбар айтып берди. Bunun көптөгөн пайдалары бар, таянамын, жалбырак күйүм, тиякыла көптөгөн пайда бар. Ошондойбу ташта.
ыргыт деле ажидарга айланды да чоң жылаанга. Качты. Пайдасын санап аткан зыянынан коркуп калды. Ошондо Алла субхана ва тааладан айткан эле да, Муса, сен качпа деди да. Жүздөнүп жакындагын деди. Вала тахаф, коркпо деди. Албетте сен амандыктасың деди. Эми сиз Аллага канчалык жакын болсоңуз, ошончолук амандыкта болот экенсиз да. Алладан канчалык узакта болсоңуз, ошончолук коркууда болот экенсиз да. Ушул аяттан алымдарыбыз ушундай истидлал кылат. Ушул аяттан ушундай бир далил карманышы айтат, биқадр иқбалик аналлах якунул аман. Алла Таалага канча сиз жүздөнсөңүз, канчалык сиз жакындасаңыз, ошого жараша амандык болот. Эми биқадр бу'дик анху, Алладан канча узак болсоңуз, якунул хауф. Анда ошого жараша корку болот дейт. Ошого жараша корку болот. Алла Таалага жакындагандын оюнда болойлу, узак болгондун эмес. Мээримдүү, баарыбызды жакшы көрөт Алла субханаху ва таала. Мурунку улуу адамдар дайыма алар эгерде бирөө эскертип бере турган болсо айыптарына аларды жакшы көрүшчү экен. Мына чында эле мына мага күйүмдүү депчи. Эгерде мен катам болсо, келип бетиме айтканыңар жакшы да. Кимдин катасы болсун, кимдин кемчилдиги болсун, катасы жок киши жок. Кемчилдиги жок киши жок. Чындап эле жүрөгүңүздөн ошо ката жоюлсун, кемчилдиги кетсин дегенди кааласаңыз, анда жекеме жеке келип, мынаңыз туура эмес деп айтыңыз. Бул мусулманчылык болот, бул эркектик болот, бул чыныгы бир туугандык болот. Анан узактан жашырын ар кандай жерлерде туруп ла бул биздиге мунафыктык деп коет бул. Бул душмандык деп коет бул. Мусулман адам андай болбош керек. Бир алымдын алдына келип, бирөөнүн кишини жамандаган экен, ушундай депчи. Анан айтып тур, сен тигин жамандыгын айтып атасың деп. Душман, капырларды айтып тур. Ошолордон иштери бүткөнбү деди? Жок. Анда алардан иш бүтпөсө эмне ушуга кезек келип калдыбы деди. Башка иш жокпу бизде деди. Биздин канча деген кармаша турган, канча деген иштер алдыда турат. Мусулман бири-биринин этин жеп атат. Бири-бири менен кордоп атат. Бири-бирин ушактап атат. Бу менен туган Алла Тааланын назарында биздин баабыз көтөрүлбөйт. Биздин баабыз көтөрүлбөйт. Кемчилдик ката кеттиби? Токто. Так. Сүйлөшүп алайлы мындай. Действительно мойнунда барбы? Ал дагы мусулманчылык эркектик кылып мойнуна алсын да кечирим сурап бүттү. Жокпу жөндөн-жөн жала жабы. Көрө албастык менен, ичи тардык менен, ичи күйүттүк менен, жумурткадан кыр издеп, өзүңө дозоктун отун даярдаба. Жаштыкка алып барбайт. Дайыма алхамдулилlah Алла Таалам пайгамбарыбыз айткан, жумшактык жараткан Алла жакшы көрөт экен да. Инналлах юхиббур рифқа. Алла Таала жумшактыкты жакшы көрөт. Бир хадисте келет, Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыз айтат: "Май юхрам ар-рифқа юхрамул хайр." Ким жумшактыктан кур калса, жакшылыктан кур калды дейт. Буга эч кандай жакшылык жок деген сөз. Ошон үчүн иншалла бардыгына мамилет иншалла колдон келишинче ынтымакта чечкенге аракет кылыш керек. Өзгөчө жакындарыбыз, бир туугандарыбыз бар, кошуналары бар, достору бар, жамаат бар, бөлүнбөй, жарылбай, жакшылыктын дуасын кылып, аракет кылып Алла Тааладан алхамдулилlah жараткан Алла субханаху ва таала өз ырайымын алып, туура жолдон адаштырбасын. Акыйкатты ачып берсин бардыгыбызга. Демек Алла Тааланын зикирин туугандар унутпайлы. Алланын зикири деген бирле ла илаха иллаллах субханаллах кирбейт. Алланын зикири, Алланын дини. Алланын Кур'аны, Алланын Кур'андан бизди мал, мүлк, бала чака алек кылып койбосун. Алек кылып койбосун. Чоң зыянга учуратып койбосун.
Өткөнкү сабакта iyyaка na'budu ва iyyaка nasta'in, саңа гана биз ибадат кылабыз, сенден башка эч кимге ибадат кылбайбыз. Ва iyyaка nasta'in, жана сенден гана жардам сурайбыз, сенден башка эч кимден жардам сурабайбыз деген Кур'ан-ы Каримдин улуу аятын окуганбыз. Кейбир алымдар айтат, Кур'ан-ы Каримдеги бардык сырды Фатихада жашырган, Фатиханын сырын iyyaка na'budu ва iyyaка nasta'inде жашырган дейт. Бенденин тарабынан ибадат, Алланын тарабынан истианат. Истианат жардам. Бирок биринчи ибадат, андан кийин ианат. Ал жардам Алла Тааланын. Ибадаттардан эң абзели намаз. Намаз Алла үчүн. Бирөө мактасын үчүн эмес, бирөө көрсүн үчүн эмес. Намаз Алла үчүн окулат. Намазда эгерде чын жүрөктөн окуй турган болсо таасири бар. Кандай таасири бар? Адамды жамандыктан токтотот. Абирсиз күнөө иштерден токтотот. Бирөө токтотпой атат го деген сөздөр чыгып калат, солор чыгып калат. Жок. Алла вада берген инна салатан ханил фахшай ван мункар, ал токтотот деген. Болбоду дегенде намаз учурунда токтотот атат го. Мен менен макул болуп кой. Башка учурларда күнөө кылып атса дагы болбоду дегенде намаз учурунда күнөө кылбай эле турат го, алдабай эле турат го. Болбосо конченый аферист. Бирок намаз учурунда эми аферисттиги токтоп турат го. Намазды узагыраак окуса көбүрөөк токтойт да. 5 убакыт намаз келип, нафилдерди окуса, уже баягы убакыт азайып атпайбы? Ошентип биздин жашообуз намаз болуш керек да. Пайгамбарыбыз айтты да, момундун жашоосу намаз. Момун жашоосу кандай болуш керек экен? Намаздын мисалын берген да. Ошон үчүн 5 убакыт намаз багымдаттан куптанга чейин да карасаң, намаздын мисалын берген. Намаздын мисалын кандай берген? Аллаху акбар, кээде турат, кээде ийилет, кээде отурат. Намаздын мисалын берген бардыгына. Намаздыкында. Ас-сала имадуд-дин. Намаз диндин түркүгү. Ким тургузса деген пайгамбарыбыз айткан. Фаман акамаха факат акама дин. Ким намазды тургузса, ал динди тургузду деген болду. Намазды жакшы тургузган болсоңуз, биз сизге ишенебиз. Сиз толук динди тургуза аласыз. Биз сизге ишенебиз, толук динди тургуза аласыз. Намазды тургуза алган бардыгын тургуза алат. Намазды тургуза албаган эч нерсесин тургуза албайт. Эч нерсесин тургуза албайт. Ошон үчүн биринчи намазды жүргүзүп берет. Намаз өзү жакшы кетет да, болду, кийин кетет. Бул паровоздукундай. Паровоз өзү жакшы жүрөбү, аркасынан канча вагонду кош, бисмилля тартат. Намаз бардык ибадаттарды тартат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты, ибадаттардын эң абзели намаз, iyyaка na'budu. Ибадат кимге? Алла субхана ва таалага. Башкага эмес. Алла таалага гана. Ибадаттын сырлары бар. Ибадаттын нурлары бар. Ибадаттын таасирлери бар. Сөзсүз таасирлери бар аны. Биринчи сырларынан айтсак, курб мин хадрати Рабб. Алла субхана ва таала айтат, сажда кыл жакында. Алла Таала не кылды? Сажда кыл жакында. Демек, намаз окумду Аллага жакында. Биринчи сырлары Аллага жакындайт экен бенде. Ибадат аркылуу Аллага жакындайт экен. Улаика аллазина яд'уна ябтагуна иля раббихим ал-васила айюхум aqrab. Мынакей ушундай адамдар, алар болсо дуа кылгандар. Өз робуларын васила, орто, же болсо даража издегендер, айюхум aqrab, алардын кимиси жакыныраак. Пайгамбарыбыз айткан, aqrabu ma yakunu al-abd min rabbih wa huwa sajid fa akthiru du'a. Бенде Аллага эң жакын, өз робусуна, жаратуучусуна эң жакын болгон абал сажда дады. Эң жакын, aqrabu ma yakun. Эң жакын болгон учур качы кайерде экен? Саждада. Аллага эң жакын болгон учур саждада. Дуаны көп кылгыла деди, дуаны көп кылгыла деди. Hadiste aytat, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ مَا اِفْتَرَضْتُهُ. Алла Таала фарыздарды берди өзүнө жакындатыш үчүн.
Мейлі ораза болсын, зекет болсын, хадж болсын, башқа нәрсе болсын, намаз болсын. Алла айтады, бендем маңа, мен аға фарыз қылғандар, фарыздарды бергемін. Ошолор мен жақындағандай жақындай албайды башқалар менен. Фарыз берген Алла субхана ва тағала ошо фарыздар менен адам Аллаға жақындайды екен. Нафилдер менен деле жақындайды, бирок фарыз менен жақындағандай жақындай албайды. Садақа менен жақындайсың, бирок зекет менен жақындағандай жақындай албайсың. Азыр нафил ораза менен жақындайсың, бирок Рамазандын оразасы менен жақындағандай жақындай албайсың. Хадж фарыз менен жақындайсың, бирок умра менен андай жақындай албайсың. Тахаджуд менен, ишрак менен, духа менен, авабин менен Аллага жақындайды. Бирок 5 вакыт фарыз менен жақындағандай жақындай албайсың. Башкаларга элге кызмат кылып атасың, башка аталарга, энелерге кызмат кылып атасың, инвалидтерге кызмат кылып атасың, азамат, молодец. Бирок ата энеңе кызмат кылып жақындағандай жақындай албайсың. Ата энеге кызмат кылуу фарыз. Демек фарыз менен жақындағандай Алла Таала айтып атат. Ва ма тақарраба иляйя абди бимисли ма ифтараттуху. Мафтараттуху. Бендем маңа жақындайды. Жақындайды. Мен фарыз қылған нәрсені. Демек менде ма нафия ва ма тақарраба иляйя абди. Маңа бендем мен аға фарыз қылғандай нәрсе менен жақын. Башқа нәрсе мен жақындай албайды. Мен аға фарыз қылған нәрсе менен де ушугу менен гана жақындай деген да. Демек фарыз туғандар дайыма жоғары тұрады. Андан кейін ваджиб тұрады, андан кейін сүннет тұрады, андан кейін мустахаб тұрады. Бізге де мустахабты бекем қармап, фарыз таштап, бұл ақылдылық емес бұл. Бұл таптақыр ақылдылық емес бұл. Ақылдылық емес бұл. Бұл алтынды ешке таштап, ырғыты өріп, үйіне темір жинап алғандай да. Бұл ақылдылық емес та бұл. Бұл ақылдылық емес та. Шон үшін иншалла бұл фарыз деген фарыз туғандар. Фарызды накирдағы фарызға жараша. Накир деген жек көру, урушу, қағу фарызға жараша. Бір мустахаб таштаса, аны урушқан ақыңыз дере жоқ аны. Не урушасың? Бір сүннет таштаса, жемелешің мүмкін. Бекер таштадың. Жемелі қылсаң болады еле. Атқарсаң болады еле. Көп сауаптан құр қалдың, көп даражадан құр қалдың. Сүннет таштап қойдың сені. Ваджиб таштағанда уже қатығырақ. Фарыз таштағанда, біз азы бүгін тескері болып қалғанбыз. Фарыз таштап атса, ештек емес. Бір нафилді, мустахабты таштап қойса, жақалашауыз. Тоқта. Шайтан бізді ұшыға салып қойды да. Илимсіздіктен шайтан бізді ұшыға салып қойды. Шайтан бізді ұшыға. Амин деп ішінізден айтыш керек пе? Амин деп қиқырып айтыш керек. Ұшыға салып қойды да. Жүре бер. Қолды бұяққа қойыш керек пе? Бұяққа қойыш керек. Жүре берледі. Қанша фарыз қалып кетті? Мұсылмандардың мұхаббаты бұл фарыз. Бұл жер талаш аулавия. Бұл афзалия дейді. Қайсынысы абзел, қайсынысы абзел емес. Жақшырақ мен ортасындағы талаштар. Кейбірі түшіну кемдер, ушуну келіп алып, ушуну негізгі мәселе қылып алып, урра, негізгі мұсылманда ынтымағына, ғана ғибаттан сақтанғаның, ғана тәкаббурдан сақтанғаның, ғана хасаттан сақтанғаның, ғана 5 уақыт намазды жамаатпен оқығаның, ғана күн сайын Құран оқығаның, ғана сенің ахлақ мүнөзің, құлқ мүнөзің қаяқта қалды сендікі? Мүнөз фарыз не? Ибадат арқылы бенденің жүрегі өң ала баштайды. Құлшылдықтың өңін ала баштайды. Руханияты да құлшылдықтың өңін ала баштайды. Әрбір нәрсенің өзінің өңі бар туған. Әрбір өңдің өзінің тәсірі бар. Сыбғаталла, ва ман ахсану мин Аллахи сыбға. Христиандар, алар суға, крестит етет суға салып кіргізіпші. Суын өңдеп қояды екен да. Бірісі, болды, сен өңделдің, емі сен, болды, христиан болдың депші. Бірақ Алла Тааланың өңінен дағы чырайлы өң жоқ туғандар. Алғайсы ибадат менен өңделес. Ибадаттың өңі шықсын бізде. Не шықсын? Өңі шықсын, ибадаттың өңі шықсын. Қарағанда намаздың өңі шығып тұрсын.
Мүнөз, кулк мүнөздөн өңү чыксын, зикирдин, дуалардын, Кур'ан окуп аткандын, орозо тутуп аткандын, садака берип аткандын, кичпейилдиктин өңү чыксын бизде. Ушул өң ибадат менен келет. Денеге дагы, рухка дагы. Ибадат аркылуу андан кийин янтакилул ал-абид мин ал-абдиятил амма ила ал-абдиятил хасса. Баары кулбуз туура. Барыбыз эле кулбуз. Бир ибадат кыла элек да бир адамчы. Ибадатка келгенде жалпы кулчулдуктан өзгөчө кулчулдукка өтөт экен да бул. Жерде эле кул, асманда эле кул. Алла айткан баардыгы эртеге кыямат күнү мен алдыма кул болуп келет деген. Башын ийип, колунан эчтеке келбейт, муктаж болуп келет деген сөз. Бирок демек адамдардын баары эле Алланын кулу. Кулчулдукту аткарган кул бар, кулчулдукту аткарбаган кул бар да. Кандай? Кулчулдукту аткарган кул бар. Кулчулдукту аткарбаган кул бар. Демек баары бир эле кул, бирок аткарбайт, жалпы кулдардын катарында эле ал. Барды махлуктардын катарында эле. Аткарганда бул өзгөчө Алла субханаху ва таала. Алла Таала Кур'ани Каримде айтат: "Кул ли'ибади аллазина аману юқимус-сала ва юнфиқу мимма разақнахум сирра ва алания мин қабли ан яътия яумун ла бай' фи ва ла хилал." Айткын, ey Мухаммад, менин иман келтирген бенделериме дейт Алла айт. Мен о жалпы эле бенделериме деген жок, адамдарга деген жок. Иман келтирген, мага иман келтирген ошол пенделериме айтып койгун. Менин пенделерим деп атат аларды Алла Таала. Өзүмдүн пенделерим деп өзүнө тартып айтып атат. Бул шараф, бул фахыр болчу, такрим бул. Эмне деп айтып кой аларга? Аларга айтып кой: "Юқимус-сала", намазды тургузушсын жакшылап. Биринчи номерде милдеттүү иш намаз. Андан кийин дүнүйө иштерин бардыгы. Экинчиси ва юнфиқу мимма разақнахум, алар биз берген ырыскыдан сарпташсын. Бөлүшсүн. Биз берген көйнөктү, биз берген тамакты, биз берген ырыскыны, биз берген сууну, биз берген мүмкүнчүлүктү бөлүшсүн. Инфақ фи сабилилlah. Мына Алла субханаху ва таала деди. Икамус-сала, намазды жеке окуй турган болсо, бунун руханияты тазаланат, денеси тазаланат, жүрөгү тазаланат, өзү оңолот. Эгерде инфақ кылып Алланын жолунда, Алланын махлуктары менен бөлүшүп, буларга жардам бере турган болсо, коомчулук тазаланат. Коомчулук оңолот. Коомчулук нурланат. Бирок ушуну айтып атат. Сирран ва алания, жашыруун дагы, кээде ашкере дагы сарптап тургула. 10 сом, 100 сом эч кимге көрсөтпөй эле берди. Кээде 10 сомду берип, кээде 100 сомду берип, кээде нам берди, башка берди, китеп берди, жардам берди. Кээде көрсөтүп, кээде көрсөтпөй. Көрсөтүүнүн максаты риякөрлүк эмес, элди кызыктыруу, ойготуу максатында. Эй туугандар, кичине ахиретиңерге бир нерсе кылып каласыздар дагы деген максатта. Сырран, я Алла, ушу атай сыр кылып бердим ахиретте. Бу дүйнөдө эч ким билбей эле койсо экен, сен билесиң, болду деди. Бирок ушундай күн келерден мурда соода сатык дагы болбойт, достук дагы болбойт дейт. Бул дегени эмне? Я'ти qabla min qabli ayati yawm la bay'un fi wa la khilal дегени достук дагы соода сатык эртеге кыямат күнү ал киши тыйын берип маселе чечилбейт экен да туугандар. Бүгүн тыйын берип маселе чечип аткандай заман андай болбойт. Акча берип эмес, Алла Таала Кур'анда айтып койгон, жерди алтын менен толтуруп берсең дагы жаныңды куткара албайсың деген. Жаныңды Алланын азабынан куткара албайсың. Мил ард захаба, жер бетине алтын менен толтуруп берсең да куткара албайсың. Куткара албайсың. Ал жерде достук да эч кандай шафаатта. Я юхалладина аману анфиqu мимма разaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fi wa la khullatu wa la shafa'a wal kafiruna humuz zalimun. Алла субханаху ва таала иман келтиргендер сарптагыла. Өлгөндөн кийин сарптайсың. Ал уже сеники эмес ал. Башка бирөөлөр бөлүштүрө турган нерсе ал. Өлгөнгө чейин сарптап кал. Ушундай күнгө чейин деді. Ал күн
адам баласына ал өлімге чейин возможность бар. Ушуга чейин ошол мүмкүнчүлүктү аз болсо дагы көнүп үйрөнүш керек. Аз болсо дагы. Таптыңызбы бүгүн 100 сом? 10 сомду бисмилла деп садака кылып. 1000 сом таптыңызбы? 100 сомду садака кылып. Бейбечаралар толтура, медреселер толтура, мечиттер толтура, кембагалдар толтура. Болгондой хадия, белек кылып да садака кылсаңыз болот. Туугандарга, бала чакаңызга да ушу ниет менен бир нерсе, пайдалуу нерсе алып бериң, иншалла сизге соо жазылат бул. Сизге соо жазылат бул. Ал күн эч кандай достук да болбойт, ортомчулук да болбойт, Алла Тааланын өкүмү сөз. Ибадаттын сырлары тахлисуху ва хисанатуху. Алла Таала ибадат кылса шайтанга таштап берип койбойт экен да. Шайтан куткарат Алла Таала. Шайтандын зору, шайтандын күчү ага өтө албай калат. Азгыруугу таасир этпей калат. Канчалык ибадат күчтүү болсо, ошончолук шайтандыкы мурдагыдай азгыра албай калат ал. Инна ибади лейса лака алейхим султан. Шайтан, менин бенделерим бар го, аларга сен эч кандай күчүң өтпөйт деди. Не деди? Ибади, бирок ким ибадат кылган бенделерим, ибадат кылгандарга өтпөйт. Ибадат кылгандагы өзүнө жараша ихластуулук менен канчалык ибадатты кылып атат, илим менен, ихластуулук менен, курбанчылык менен, ошого жараша. Шайтан сен ага күчүң өтпөйт аны. Азгыра турган, тияк кыла турган. Ибадат менен вабиха яналул башаир. Кушкабарларга ээ болот экен. Кушкабарларга ээ болот экен. Бир акын айткан экен: "Адабул абд тадаллулун вал абду ла ядаул адаб. Фа иза такамала дуллуху налал мавадда вақтараб." Арабтын бир акыны айтыптыр. Бенденин адеби кордук. Бендин адеби кандай экени? Тадаллул деген өзүнүн кордугун көрсөтө. Алла Таалага эме кылбай, керсейбей, Алла Таалага өзүнүн кордугун көрсөтө. Өзүнүн акыйкатын эмнеден жаралганын унутпай, Алланын кул экенин эстен чыгарбай, өзүнүн кордугун көрсөтө. Бенде дейт, "Вал абд ла ядаул адаб." Бенде адепти таштабайт дейт. Себеп бул кул го. Файда такамала дуллуху, качан бунун кордугу толуктангандачы, эмне болот? Налал мавадда вақтараб. Бул Алла Тааланын сүйүүсүнө лайык болот экен. Жана Аллага жакындайт экен. Мына адабында. Жараткан Алла Субхана ва Таала ибадатты сиздердин, биздердин мойнубузга берген ибадат бизди кыйнаш үчүн берген эмес. Жакшы түшүнүп алыңыз. Намазды Алла Таала бизди кыйнаш үчүн, убактыбызды текке кетириш үчүн, машаккатка салыш үчүн берген эмес, бизди тазалаш үчүн берген. Эмне берген? Тазалаш үчүн берген. Бизге Алла Субхана ва Таала сый, тартылоо, нематтарын, белектерин, ажыр, даражаларды бериш үчүн Алла Таала берген ибадатты. Болбосо Алла Таалага биздин ибадатыбыздын кажети жок. Biz ibadat kılvasak da Allah ibadatka layıktı. İbadat kılvasak da biz ibadatımız men Allah Teala'ga payda jetip ketpeyt. İn ahsantum ahsantum li anfusikum ve in asatum falaha. Жақсы иш кылсаңар өзүңөр үчүн, ибадатыңар өзүңөр үчүн. Ошон үчүн айтып койду: "Ма юридуллаху лияджала алейкум мин хараж, валакин юрид лиютаххиракум ва лиютимма ни'матаху алейкум лааллакум ташкурун." Алла Таала силерге туугандар эч кандай бир кыйынчылык каалабайт дейт. Алла Таала кыйынчылык каалабайт. Бирок силерди тазалаганды каалайт дейт. Таарат алгыла, намаз окуп тазалаганды каалайт силерди. Жүрөгүңөр таза болсун бири-бириңерге. Не болсун? Жүрөгүңөр таза болсун бири-бириңерге дейт. Таза болсун, бул чоң нерсе. Фаман афа ва аслаха фа ажруху алаллах. Ким кечирсе, мамилени оңдосо, анын сообу Алланын мойнунда. Алла сөзсүз ошого берет дейт. Ошондуктан бири-бирин кечиргендер, алардын жүрөктөрү эң тазалар. Булар дүниөнүн дагы басын билген, дүниөнүн басы үчүн мусулмандын катасына көз салбагандар да, көңүл бурбагандар да. Көңүл бурбагандар.
Бул ушул улуу адамдар. Алла Таала нематын силерге толукташ үчүн мүмкүн силер шүгүр кыларсыңар дейт да. Кур'анда айтат: "Фабашшир ибад алладина ястами'уна ал-каул фаяттаби'уна ахсана. Улаика алладина хадахумуллах ва улаика хум улул албаб." Алла айтат: "Менин бенделериме куш кабар айткын, ey Мухаммад. Ибадат кылган бенделер, Аллага кулчулдук кылган бенделер, эрте менен кечке чейин ияка на'буду деп жашаган бенделер, кечинде ияка на'буду деп уктагандар, эрте менен турганда ияка на'буду деп тургандар, сода кылып атса дагы ияка на'буду, сапарда дагы ияка на'буду, ооруп атканда да ияка на'буду, байлык бийликте дагы ияка на'буду, бардык учурда ияка на'буду. Я Алла, мен сенин бендеңмин, бендечилик сен үчүн, сага кулчулдук, сага ибадат, сага гана лайыктуу. Сенен башка эч кимге мен сыйынбайм. Мойнумдагы фарызды аткарам, сен фарыз кылгансың, аткарам мен буну дегендер. Ушундай бенделерге куш кабар айтып кой. Алар кимдер? Алладина ястами'уна ал-каул. Сөздү кунт менен уккан, жүрөктүн кулагы менен тыңшаган, кунт менен уккан. Фаяттаби'уна ахсана. Ама уккандан кийин жөнүнө таштап койбой, чырайлуу амал кылган. Амал кылган. Ошолорго куш кабар айтып атат Алла Таала Кур'анда. Эмне дейт? Улаика алладина хадахумуллах. Ушуларга Алла Таала хидаят берет. Ва улаика хум улул албаб. Ушулар акылдуулар. Алла айтып атат: ким Кур'ан, хадисти угуп туруп, сөздү угуп туруп, андан кийин себеп дегенде хадиста вахида бул дагычы. Ошон үчүн уккандан кийин чырайлуу амал кыла турган болсо, ойлонуп, Алла ушундай деди, мен эмне кылайын? Алла мындай деди, мени жараткан мындай деди, эмне кылайын? Всё, аткар. Тыйган болсо, тыйгандан тыйыл. Ушундай кылгандарга Алла Таала айтат: ушулар хидаятта туура жолдогулар ушулар. Эмне үчүн жаралган болсо, ошо жаралгандын максатын тапкандар ушулар. Ушулар акылдуулар, акылы бар ушулардын. Берген акылдарын туура иштеткендер ушулар. Текке кетиргендер эмес. Валахум миналлахи таала аман. Ибадаттын сырлары Алла Тааланын тарабынан амандык берилет буларга. Канчалык ибадат күчтүү болсо, ошончолук жүрөгүндөгү амандык, бейпилдик күчтүү болот. Я ибад, ла хофун алейкумул йаум ва ла антум тахзанун. Эй менин бенделерим, бүгүнкү силерге күнү эч кандай коркунуч жок, жана силер кыжалат да болбойсуңар деген. Кур'анда Алла субханаху ва таала ибадат кылган бенделерин мактап мындай деп айтат: Ибадур рахман. Мейримдүү Алла Таала ар-рахмандын бенделери дейт. Болосо баары эле Алланын бенделери. Бирок Алла Тааланын бенделеринин өзгөчө сыпаттары: алладина ямшуна алал ард хауна. Алар жер бетинде токтоо басышат, текеберленбейт, керсейбейт, кыйынсынбайт, бой көтөрбөйт алар. Хауна дегендин тафсири ушундай. Вакар менен, сакина менен. Ибадур рахман алладина ямшуна алал ард хауна. Хауна деген. Алла Таала Кур'анда айтат: Алланын сүйкүмдүү бенделеринин сыпаттары, угуп алыңыз, күн сайын жерде басабыз да, каякта? Авада басабы элек биз. Жерде басабыз да. Мен үйдөбү, көчөдөбү, базардабы, мечиттеби, жердин үстүндө басабыз. Ошо басканыңды оңдо деп атат да. Басканыңды тияка бияка ийилбей бас деп атат да. Бул жака калибация жөн эле басты мындай. Бассам, баспасам, путту сүдүрүп, анан коюп, анан да кылып. Же болсо анан туфлинин такасы так этирип. Тияктап. Ал жерге Алла субханаху ва таала катып айтып койгон жери бар. Вала тамши фил ард мараха. Аллаху акбар. Жерде керсейип баспа деди. Керсейип баспа. Иннака лан тахрикал ард вала таблугал жибала тула. Сен жерди тешип жүрбөйсүң. Кандай туфли кийип алсаң делечи. Жер тешилип кетпейт. Сен туфлиң лом болбосо керек бары бирчи. Ошондой эле канчалык боюн көтөрсөң деле сен о тоонун үстүнө чыга албайсың албат. Боюн көтөрсөң баары тоодон бийик болбойсуң. Мына Эверестке чыгып атпайбы 9000 километрге. Ошодон бийиксиң. Жок, Алла Таала айтып атат: узундук жагынан дагы сен кетире албайсың. Жерди катуу тепсең деле ал тешилбейт, жөн эле бас деп атат. Эмне деп атат? Ла тамши. Ла тамши фил ард мараха.
tekebirlenbey, gerserbey, көп эле жерди тепкилей бербей, акырын эле астында. Баскандын маданияты бар. Алланын кулдары кандай басат, ошондой бас дейт. Алланын кулдары мейримдүү, Алланын кулдары. Ибадур рахман аллазина ямшуна алал ард хауна. Алланын сүйкүмдүү бенделери жерде басканда вакар менен, токтоо менен, текеберленбей, керсейбей басышат алар. Wa idha khatabahumul jahilun qalu salama. Bir nadanlar, түшүнбөгөн адам ар нерсени айта берсе, ошо менен жакалашып, ошо менен тартышып, ошо менен кайра эле каяш айтышпайт. Ассалама. Не деп коет экен? Салама. Аман бол деп коет. Надан деген түшүнбөйт дейм. Келесе болсого теңелип не кылат дейм ага. Алланын сүйкүмдүү бенделери өздөрүнүн убактысын текке кетирбейт тигилери менен, жаңжалдашыпчы. Айтышып алар. Аны андай кетирбейт, аны убактысы жок ага. Ага теңеле турган ал деңгээл эмес анда. Wa idha khatabahumul jahilun qalu salama. Эгерде буларга кайрылып сүйлөп ана мына дей турган болсо, туура эмес сөздөрдү айтыпчы, жахил надан, өзүн тааныбаган, Алланы тааныбаган, өлүмдү билбеген, ахиретти билбеген, акыйкатты билбеген, адамдын кадырын билбеген сүйлөй турган болсо, qalu salama, ассаламу алейкум деп коет. Аман бол деп коет болду. Сага экинчи сөз ашыкча. Аны кайра айта берген ага мага кызык эмес аны. Мага аны убактыма текке кетире турган бекерчи эмесмин депчи. Аллахумма салли аля Мухаммад. Албетте, инна шарафал ибад аля хасби шарафи ибадатихим. Бенденин шарапаттуулугу ибадаттардын шарапаттуулугуна жараша болот, билип коюңуз. Мынан аз утурумдук ва чипуха бунун бардыгы. Эч кандай эмес буда. Утурумдук жөн эле бул океандын пенасы бар го, мындай көбү бар го, ошол. Акыйкаты жок аныңчы. Акыйкат Алланын Кур'анында. Акыйкат пайгамбарыбыздын сөзүндө. Алар айтып койду, Алланын алдындагы сиздин кадыр баркыңыз, даражаңыз ибадатыңызга жараша. Ибадат барбы? Машаалла. Хоп. Ибадат барбы? Алла разы болсун. Көзүмдүн карайга. Ибадат барбы? Сиз менин башчымсыз. Алла башчы. Ибадат бар. Ибадат жокпу, таксир кечиресиз. Бу дүйнөдө кичине утурумдук пайда аласыз. Кыйкырып өкүрүп андай тияктардан бияктардан болосуз. Бала чака тияк бияк акча пакчага ээ болосуз. Бир аз жыргайсыз. Бирок түбөлүктүү туган буга жооп бериш болуп калат. Өкүнүч болуп калат, бирок ал убакта кеч болуп калат. Ошон үчүн жашоону текке кетирбей, Алла Таалам ибадатты бизге жеңил кылып койгон. Хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ой, байларга оңой хадис. Жумшак төшөктө жатып алып, зикир кылып, улуу даражаларды алат" дейт. Дивандын үстүнө жата бериң таксыры. Сизди камыштын үстүнө жат деген жерибиз жок. Дивандын үстүндө эле ишти бүтүрүң. Бирок зикир кылың. Алланы эстең, истигфар кылың. Аларды да тыйбагыла деген. Мүмкүнчүлүк барбы? Ар учурларда. Алладина ядкуруналлаха қияма ва қууда ва ала джунубихим ва ятафаккаруна фи халқи самавати вал ард. Раббана ма халақта хада батила. Субханака фақина адабан нар. Туруп дагы, отуруп дагы, басып дагы, жан баштап дагы Алланы зикир кылгандар. Булардын макамдары бөлөк да. İkincisi, ve inne aşrafal ibad vel ubbad ve afdalahum ve akramahum huve seyyidul akram ve rasulul a'zam seyyiduna Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bilip koyunuz tuğan, bendelerin en şarapatlısı, ibadatköylerdin en ulusu, abzeli sıylusu bizim Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah aytkan, elhamdülillahillezî enzele ala abdihil kitab. Bardık maqtu Allah'a olsun, al düşürdü. Öz bendesine, kimge? Muhammed Aleyhisselam'a kitepti. İbadat arqылуу adam balası imandın damın tartat doğan. İmandın damın tartat. İbadat menen. Biröde ibadat çok olsa imandın damın kayaktan tartat. Mına ibadattın sırrı. Allah'a jakındap atasız. Allahu akbar. Ya. Allah Teala'ga jakındap atasız. Andan keyin bende ruhaniyatı dağı, can dünyası, жүрөгү dağı nurlanıp atat. Öңdөлüp atat. Özgöçö
кулчулдукка өтүп атат. Шайтандан кутулуп атат бул азгыруусунан. Андан кийин Алла субханаху ва тааламан арама амандык берилип атат. Эми ибадаттын сырлары дагы бири имандын даамын тартып атат. Пайгамбарыбыз айтты: "Саласун ман фаалахунна фақат та'ама та'мал иман." 3 нерсе бар тугандар. Ким ушул 3 нерсени кыла турган болсо, имандын даамын татты дейт. Биринчиси, ман абадалла вахда. Биринчиси, Алла жалгыз Аллага гана ибадат кылса. Так. Ва алима аннаху ла илаха иллаллах. Алладан башка сыйынууга ылайыктуу зат жок деп билсе. Аата заката малихи тибатан биха нафсу. Зекет бергенде чын жүрөктөн берсе. Кыйналып, кысталып, оорчулук эмес. Алланын фарызы деп кантип берсе, зекет бергенде мындай жүрөгүнө карап туруп, ушунча акчам кетип калды, дебей, зекет бердим, алхамдулилля, ушуну тазаландым, Алланын улуу фарызын аткардым деп, зекет бергенде айтып атат: "Аата заката малихи тибатан биха нафсу." Чын жүрөктөн малынын зекетин берсе. Валам ю'тал харама. Гарыган. Вала дарина. Ал ушундай бир кир, котур. Валал марида. Ооруган. Вала шарата лаима. Шарата лаима дегени руздал мал ва кила сигар ва шар. Кичинекейин, же болсо эң жаманын бербей, валакин мин васти амваликум. Орто малыңарды бергиле зекетке. Кой барбы? Уй барбы? Канча зекет болсо, орто. Себеп дегенде оңуз. Фа инна Аллаха таала лам ясалкум хайраху ва лам я'муркум бишаррихи. Алла силерден малыңардын эң жакшысын сураган жок. Жана эң жаманы бергиле деп буйрукта берген жок. Ортосу. Мына ортосун бейбечарага бер. Алла таала малыбызга муктаж эмес, бирок билип коюңуз, качан ким зекет же садака берсечи, бечаранын колуна тийгенден мурда Алланын колуна тиет алчы. Андан кийин аган колуна тиет ага. Ошон үчүн иншалла берип атканда Алланын фарызын аткарып атам. Май юқридуллах қардан хасана. Ким Алла таала карзы хасана берет? Юдаифу лаху адафан катира. Аллага эселетип көп берет агачы. Алла таала иншар карап туруп, Аллага карыз берүү маселесинде жөөттөр келип айтканда, сенин Кудайың бизден карыз сурап атат го депчи. Бул карыз суроо деген эмес таксыр. Алла таалага мал мүлк муктаж эмес ал. Ал гани, бардык аалам, бардык казына ошонун колунда. Ошонуку бардыгы. Алла таала азыр сурай айтып атканы, ким менин диниме, менин махлуктарыма берет деген сөз. Мына ошого Алла таалам көбөйтүп берем деп атканы. Ияка на'буду ва ияка настаин. Саңа гана ибадат кылабыз. Ибадатта эч кимди шерик кылбайбыз. Жана сенден гана жардам сурайбыз. Ва ияка настаин. Сенден гана жардам сурайбыз. Фа иннаху ла муина гайрук. Сенен башка жардам берүүчү жок. Дал куллу муфтакир илейк. Андай болсо бардыгы саңа муктаж. فأنت الغني المطلق بالذات والصفات. يا الله تعالى ذات دا صفات مطلق غني باي بنياز محتاج эмес الله سبحانه وتعالى. وما سواك كلهم فقراء إليك بالذات والصفات. башка бардык бенделер, махлуктар Алла таалага муктаж. Алла айтат: يا أيها الناس أنتم الفقراء إن الله والله هو الغني الحميد. Ey бенделер, ey адамдар, бардыңар силер муктажсыңар Алла таалага. Алла таала бай, муктажсыз зат. Макталган зат Алла таала. Бенделердин бардыгы бар болуусунда дагы Аллага муктаж. Жашоосунда дагы, жок болуусунда дагы. Азыктануусунда дагы, суусаганда дагы. Чарчаганда дагы, эс алганда дагы. Басканда дагы, сүйлөгөндө, ойлонгондо дагы. İnsan her bir avalda Allah'a muhtaç. Dünyaya gelgende de muhtaç ele, getüde de muhtaç. Bardığın. İnsan elemez, bardık mahluktun avalı şunday. Joktan var olup, bu jakta kalıp, keyin uçur gelgende koştoşup, bardık avalda muhtaç. Bırak Allah subhanahu wa ta'ala, bunun bardık avallarında bürösüne de muhtaç emez. Jardam sura, İyyâke nasta'in. Senden gana жардам сурайбыз деген. Мааниси кандай?
сенден гана жардам сурайбыз. Жардам сураганда дини иштерге, дүние иштерине, душманга каршы жардам суроолордун бардыгын өзүндө камтып алат. Ияка настаин, сенден гана жардам сурайбыз. Жашообузда, я Алла, эмне бизге дин иштерибиздин бардыгында Алладан жардам сурайбыз. Намаз окуганга, мечитке келгенге, сабакка катышканга, даватка чыкканга, Куран окуганга, зикир кылганга, кайрымдуулук садака кылганга, Алланы эстеген бардыгын Алла Тааладан дин иштеринде Алладан жардам сурайбыз. Дүние иштеринде биздин ырыскы табабыз маселе бар. Тиричиликтин маселеси бар. Алладан жардам сурайбыз. Алладан гана жардам сурайбыз. Эми биздин инсандардан дагы, жиндерден да душмандарыбыз бар. Адам баласы болгондон кийин Алла Таала душман жараткан. Биз эле эмес, пайгамбарларга Алла Таала душмандарды жараткан. Адамдардан дагы, жиндерден дагы душмандар бар. Адам сыноо ушундай экен да. Аларга каршы, алардан сактануу, жамандыгынан сактануу, жардам сурайбыз. Жардам о ияка настаин ушунун бардыгын өзүнө камтып алат. Биринчиде токтой турган болсок, буга далил Муаз ибн Джабал радыйаллаху анхунун хадиси. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муазды жакшы көрөт эле. Айтат эле: "Муаз, инни ухиббук." Мен сени жакшы көрөм, Муаз. Жакшы көрөм мен сени. Мен сага бир насаат айтам. Усик, я Муаз, ла тада'анна. Эч качан таштама, ла татруканна. Ба'да, yani fi duburi kulli salah, yani ba'da kulli salah. Her bir namazdan keyin uşu duanı okuganды таштабагын. Allahumma a'inni ala zikrik ve şükrik ve husni ibadatik. Uşu duanı okuganды sen таштабагын. Bunun manisi ne de toğanlar? Uşunun manisi iyyaka nasta'in'den çıgat da. Biz jardam surayыбыз деп айтып атабыз го. Эмнеге жардам сурайбыз? Ушу хадисте ар бир намаздан кийин Алладан эмнеге жардам сураш керек? Эмнеден жардам сураш керек? Эмне нерседен жардамы маанилүү бизге? Эң маанилүү, бардыгына эле жардам маанилүү. Бирок өтө маанилүүлөрүн айтып атат да. Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, jardam ber manga. Senden gana jardam surayбыз, jardam ber manga. Ala zikrik, özüңdү эстөөгө. Саңа шүгүр кылганга. Биринчиси ala zikrik, экинчиси ва шукрик, сага шүгүр кылганга. Үчүнчүсү ва хусни ибадатик, сага чырайлуу ибадат кылганга. Биринчиси кайсы? Зикирге, экинчиси шүгүргө, үчүнчүсү чырайлуу ибадатка. Зикир деген бул жердеги аалымдар айтат, мурат таат. Таат деген Алла Таалага баш ийүү. Куллу закирин мути'. Пайгамбарыбыз айткан, ар бир зикир кылуучу Аллага баш ийүүчү. Yani маниси мындай болуп калат экен. Allahumma a'inni ala ta'atik. Ya Allah, өзүңө баш ийүүгөчү мага жардам бер. Не деп сураш керек экен? Ya Allah, өзүңө баш ийүүгө жардам бер. Так, экинчиси, ya Allah, неаматтарыңа шүгүр кылганга жардам бер. Неаматтарыңа шүгүр кылганга не кыл бер? Жардам бер. Дин неаматтары, дүйнөви неаматтар, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн, дүйнө, ахирет, канча деген неамат, ушу неаматтардын баарына шүгүр кылууга мага жардам бер. Аллага баш ийүүгө жардам сурап атасыз. Неаматтарына шүгүр кылганга жардам сурап атасыз. Жана чырайлуу ибадат кылганга жардам сурап атасыз. Чырайлуу ибадат деген не? Алланы көрүп тургандай ибадат кылуу. Сифатул ихсан деп коет. Мушахада ва муракаба деп коет. Демек мына жердеги азыр сурап атканыбыз Алла Тааладан жардам. Бул жакшылыктардын баардыгын өзүнө камтып алат. Я Алла, өзүңө зикир кылганга деп, тил менен дагы зикир, жүрөк менен дагы зикир. Зикир калби, зикир лисани. Экөө тең бар. Тил менен дагы жүрөк бар, зикир бар, жүрөк менен дагы зикир бар. Тил менен кээде зикир кылат, бирок жүрөк кошулбайт да бугачы. Жүрөк кошулбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тууралуу Айша энебиз айтат: "Кана язкуруллах фи кулли ахя." Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Тааланы бардык учурда зикир кылат эле. Албетте ажатканага кирип алып ла иляха иллаллах дебейт эле. А жерде мурат не? Жүрөгү менен зикир. Кандай экени?
Жүрек Алла деп соқсын. Жүрек Алла деп соқсын. Егерде тил дағы жүректе екеуі бірігіп кете тұрған болса, Алла деп соққанда, болды анда. Аға, бұл бүткіл дүние бір Субханаллахның алдында кем бол көрінеді тағы барда. Бүткіл дүниенің байлығы. Бірақ кейбір алымдар айтады, тил 1000 жолы Алла дегенде, жүрек бір жолы ха дейді екен да. Ұшыдағы бар да. Жүрек сразу еле Алла демейді екен. Тил 1000 жолы Алла дегенде, жүрек бір жолы қосылып қойды дегенде. Қандай бақытлы адамдар? Тили менен жүрегі çoğu Алла дегендер. Ла илаха иллалла дегендер. Демек Алла өзіңе зикір қылған жардам бер деп әрбір намазда сұрап атабыз. Жардамыңа мұқтажбыз деп. Біліп қойыңыз, Алла Тағаланың жардамына жараша сіз Алланы зикір қыла аласыз. Алла Тағаланың жардамына жараша сіз Алланың нематтарына шүкір қыла аласыз. Алла Тағалаға баш ию жардамына жараша, Алланың нематтарына шүкір қылу бұл дағы жардамына жараша. Ошондуктан біз Алланың жардамына мұқтажбыз. Алланың несіне мұқтажбыз? Жардамына мұқтажбыз. Алла Тағаладан қаншалық мұқтаждығымызды көрсетіп сұрасақ, ошоға жараша ианат, жардам Алла Тағаланікі болады. Зикирде Құран-ы Каримде оқудағы пайғамбарымызға салауаттағы, тәсбиhlердегі бардығы келеді туғандар, истиғфарлар келеді. Екіншісі шүкіршілікке жардам сұраған. Иъмалу аля Дауда шукра. Шүкір тілменен. Алхамдулилlah, Аллаға шүкір. Аллахумма лакал хамд, ва лака шүкір тілменен. Екіншісі амал менен. Алла Тағала Дауд пайғамбардың үй бүлесіне бұйрық берген. Иъмалу, амал қылла аля Дауда шукра. Шүкірді амал қылып алғыла. Шүкірді не қылып алла дейді? Амал. Üçüncüsü demek deне tilдің шүкірі бар, дененің шүкірі бар, жүректің шүкірі бар. Şu üç şükürge teң Allah'dan жардам сұрайды. Тіліміз де Allah'a şükür қылсын, жардам сұрайды. Денеміз, дене мүшелеріміз Allah'a şükür қылсын, жардам сұрайды. Жүрегіміз Алла Тағалаға şükür қылған жардам сұрайды. Жүректі шүкірім не десе, жүректі шүкірі мындай. Жүректі бекем, чечкінді, кескінді, işenim болсын. Бұл сізге келген жақшылық Алладан ғана келді деген. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Сізге қандай ғана немат, жақшылық жетпесін, Алладан ғана бұлчы. Бүгін тирүүбүз, бұл немат Алла берді. Бүгін мешітке келдік, сауаққа келдік. Бұл немат Алла берді. Бүгін азық құрсағымыз тоқ. Алхамдулилля, бүгін аманбыз. Бұл Алла Тағаладан. Күн сайын немат кімден келеді? Алла Тағаладан. Ушуну жүректен тан алып, жүректен ушуну мойынға алып, бұл нематқа мен лайықты емес елем. Алла берді деген бұл жүректің шүкірі. Шүкірдің ақиқаты ушул. Ушундай шүкірге Алладан жардам сұрайбыз. Не сұрайбыз? Ияка настаин. Ияка настаин. Сенден ғана жардам сұрайбыз. Сенден ғана жардам сұрайбыз. Я Алла, сенден ғана жардам сұрайбыз. Мынаке, эмнеге жардам сұраш керек деп олар. Üçüncüsü, fihi sualul i'ana ala husnul ibada. Чырайлуу ибадатка Алла Тааладан суроо. Ибадат кылып атканда жүрөк бие капар болбосун дейт. Болбосо ибадат чырайлуу болбойт экен да. Өзүң намазда, оюң жайлоодо, дордойдо. Я. Биринчи рекет бүттү, биринчи контейнерден эсеп кетеби да, бүттү. Экинчи рекет бүттү, машалла, тойго барып келдиң. Үчүнчү рекет бүттү, машалла, дагы башка жакта, достор менен. Төртүнчү рекет бүттү, караса ассаламу алейкум деди. Ой, салам болуп калдыбы? Иштин баары бүт электе болуп калды. Бул намаздын сүрөтү болуп калат дегендар, акыйкаты болбойт бул. Bunday namaz bizdi günöden toktata albayt go. Bunday namaz bizdi günöden toktata albayt. Albatta ушундай namaz деле дозоктун отуна өчүргөнгө жетишти го. Бирок намаздын акыйкаты Алла талап кылып аткан.
Алла буйруп аткан. Бизде ушундай жөндөмдүүлүк болсун, арамдан токтото турган. Ошол ишке ашпайт ал. Аны ишке ашырыш үчүн Алла Тааладан биринчиден ниет кылып, дуа кылып, жардам сурайлы. Ва ияка настаин. Ияка набуду ва ияка настаин. Сенен гана, я Алла, жардам сурайбыз. Эмнеге жардам сурайбыз? Чырайлуу ибадатка жардам сурайбыз. Чырайлуу ибадат деген эмне? Жүрөктү берилип окуу. Мейли башка ибадат бул, намаз эле эмес, бардык ибадат. Намаз афзал ибадат болгондуктан айтып атам. Демек, бул деген тахаккукул абид хала ибадатихи бил худурил калби. Жүрөктүчү коюп, орнотуп турупчу, бекапар кылбай намаз окуу. Эмнени окуп атканыңды ук. Эмнени окуп атканыңды түшүн. Аракет кылайлы. Аракетте береке. Бирөө 5 жылдан бери окуйсуз. Анан кийин түшүнбөсөңүз таксыр. Мейли бүгүн эми келип аткандар болсо унчукпайбыз мен туура деп. 5 жыл 10 жылдан бери намаз окуп аткандан эмнени окуп атканды түшүнбөсөк, андай болбошубуз керек да. Биз жылышыбыз керек. Биз өсүшүбүз керек. Туура эмеспи? Биз өсүшүбүз керек да. Ордубузда тура берсек болбой калбайлыбы? Бир аят болсун, котормосун билейинчи мен деп. Ошон үчүн алхамдулилlah Кур'андын сабагы башталды бу жерде. Фатиха сүрөсүндө жүрөбүз азыр. Ияка набуду ва ияка настаин деген аяттабыз. Ияка набуду ва ияка настаин. Сага гана ибадат кылабыз. Жана сенден гана жардам сурайбыз деп. Жардам сураганды түшүндүрүп атат. Эмне деп? Ибадат. Жардам сурап атабыз шүгүр кылганга, жардам сурап атабыз зикир кылганга, жардам сурап атабыз чырайлуу ибадат кылганга, чырайлуу ибадатка келип айтып атабыз. Чырайлуу ибадат деп, жүрөк бекапар болбосун, укканыбызды түшүнөйлү. Окуганыбызды түшүнөйлү. Аракет кылайлы, кичинеден кошойлу. Сразу эле түшүнбөсөң намаз болбойт деген кеп жок. Алхамдулилlah, түшүнсөң ам түшүнбөсөң дагы Кур'андын касиети улуу. Намаз болот. Намаз болот, рүкү, сажда алхамдулилlah болот. Кеп анда эмес. Бирок эгерде ошого түшүнүп не кыла, жер менен асман бул таксыр бул. Окуганды түшүнө турган болсок, алхамдулиллахи роббил аламин. Күн сайын ушуну окуп атабыз. Ар-Рахманир Рахим. Ар бир рекетте окуп атабыз. Малики яумиддин. Бир күндө баарыбыз ушуну окуп атабыз. Бирок ушуну эгерде түшүнүп окуй турган болсок, каяка? Бул намаз кандай болот эле бизге? Аз эле убакыт намазды берет экенбиз. Көптөн эмес. Демек, шашылбай окуйлу кичине. Тез окуп бүтүрүп койгондо, жок. Сиз шашылбай окуңуз. Ошон үчүн айткан, мулахадан маани ма якул ва я'мал. Эмнени айтып аткан болсо, ошонун маанисин кичине көңүл буруп коюңуз, жана амалын көңүл буруп коюңуз. Нени көңүл буруп коюңуз? Амалын. Эмнени окуп аткан сөзгө, маанисине көңүл буруп коюңуз, жана ага амал кылууну не кылып коюңуз? Көңүл буруп коюңуз. Кур'анда окуп атабыз. Эмнени окуп атабыз? Кичине маанисине көңүл буруп коюңуз. Ияка набуду ва ияка настаин. Бир сааттан бери айтып атабыз. Аз бас ушу маанисине көңүл буруп койлу. Анан амалына көңүл буруп коелу. Бихайсу ла якуну халал ибада гафилан. Бул ибадаттан абалы бекапар болуп калбасын деп атат да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Жибраил алейхиссалам келип, иман деген эмне, ислам деген эмне деп сураганда жооп бергенден кийин, 3-сuro ахбирни анил ихсан, ихсан деген эмне деп суроо бергенде, пайгамбарыбыз ошондо ибадатты айткан. Эмне айткан? Ибадатты айткан. Ан та'будаллах кааннака тара фа ин лам такун тараху фа иннаху ярак. Сен ушундай ибадат кылууң, Алланы көрүп тургандай, буну халатул мушахада деп коет. Ва ин лам такун тараху, эгер Алланы көрө албасаң, көрүп тургандай ибадат кылбасаң, фа иннаху ярак, бул акыйкат, Алла сени точно көрүп турат. Ушундай ибадат кыл, буну халатул муракаба деп коет. Кээ бир улуу адамдар, Аллаху акбар, мушахаданын абалында. Ошон үчүн айтат, ибадаттын минимальный, максимальныйын айтып койду. Тугандар, ибадаттын минимальный, максимальный состояниясы, абалы. Минимальный ушул Алла мени көрүп турат. Кандай экени?
Алла мени көрүп турат. Максимал эмне кандай? Алланы мен көрүп тургандай. Көрүп тургандай. Бу дүйнөдө адам көрө албайт. Иншалла бейишке кирсек көрөбүз, Кудай кааласа. Бейиште Алланы көрүү бул хак. Ахли сүннат вал жамааттын акыйдасы боюнча руя Алла Тааланы көрүү бул хак. Бейиштиктерге гана. Вакыт болду. Амин. Зайд ибн Аркам радиаллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "У'будаллаха кааннака тара, фа ин лам такун тара, фа иннаху ярак. Вахсиб нафсак ма'ал маута, ваттaqi да'ватал мазлум, фа иннаха мустажаба." Өзүңүздү өлүңктөрдүн катарында эсептеңиз дагы, мазлум, зулум чеккен адамдардын дуасынан сактаныңыз. Анткени алардын дуасы кабыл болгон. Этияттанбасаңыз, bir жерден болсо bir жерден тешип чыгып кетет. Алланы көрүп тургандай ибадат кылыңыз. Болбойбу, Алла мени көрүп турат деген. Өзүңүздү өлүктөрдүн катарында эсептеп жүрүңүз. Төртүнчүсү мазлум, зулум чеккен адамдын дуасынан сактаңыз. Бирөөгө зулумдук кылбаңыз. Бирөөнүн көзүн жөндөн жөн агыза бербеңиз. Бирөөнүн абирине кол салып, намызына кол салып, өзгөчө мына интернеттерден болсун, башка нерсе болбосун, ага зулумдук кылбаңыз. Ал мазлум болот да, сиз залым болосуз, мазлумдун дуасын кабыл болушу чексиз. Биринчиси жүрөгүң капкара болот. Жүрөгүңгө имандын нуру түшпөйт. Ибадатка сенин жаның тартылбайт. Экинчиси сөз Алла субханаху ва таала дүниеден өлөрдөн мурда сөз Алла таала азапка кириптер Алла таала анык эле. Ошон үчүн бирөөгө зулумдук кылбайлы туугандар. Эч кимге жамандык кылбайлы. Ал даже мусулман эмес болсо дагы жамандык кылбайлы. Алла таалам баарыбызга товфик берсин. Ияка набуду ва ияка настаин. Аллага гана ибадат кылабыз. Алла Тааладан гана жардам сурайбыз. Ибадатка лайыктуу жалгыз Алла. Жардам сураганга лайыктуу жалгыз Алла. Макулбу? Ага гана таандык, жаратуу дагы, ага гана таандык, өкүм берүү дагы. Ала лахул халq ва лахул амр. Аллага гана таан. Жаратты өзүбү, бол сыйынганга Алла таан. Өкүм ошонуку жүрөт. Ал Алла жаратып коюп, башка бирөөнүн өкүмү жок. Бул ааламды, түндү, башка бардык ааламды жүргүзүш Алла таала. Сиз сурай бербейсизби, эмне үчүн ай, күн үчүнчүсү жок деп? Ошондо бирөөнү жаратпай берет. Күн менен түн эмне үчүн үчүнчүсү жок? Жер менен асман да башка нерсе кандай? Алла таала бардыгын жуп жаратты, өзү так. Инналлаху витрун юхиббул витр. Алла таала так-такты жакшы көрөт. Ошон үчүн иншалла туугандар, Алла таала бул жөнүндө бул сиз мени жараткан жокпуз асманда. Биз кожоюн эмеспиз буну. Биз башкарбайбыз го. Алла таалам өзү жаратты.